Медициналык шаймандар менен камсыздалган көчмө клиника чек арадагы Көкташ айылына келди. Дарыгерлердин тобу келгенин уккан аялдар жапырт келип, кезеги менен ден соолугун текшерүүдө. Көп стресс алганыбыздан башыбыз ооруйт, уйку жок. Бир эле мындай тыргыз эле туруп алабыз, коркобуз. Терапевт жагынан көрүнөйүк деп ушул жака көрүндүк. УЗИ кылды, текшердилер бардыгы. Соңку чек ара окуялары жергиликтүү элдин үшүн алды. 2 күндөн бери саламаттыкты текшерген дарыгерлер кыз келиндердин көбүнчө стресске кабылганын аныкташкан. Ал эми бул дарт өнөкөткө айланып, онкологиялык ооруларды козгошу толук мүмкүн. Негизи аял кишилер көбүнчөсү корккондор да. Көбүнчөсү жарат алгандар, көбүнчөсү кулагандар экен. Көбүнчөсү мындай стресске көп кабылгандар экен. Ошолорду азыр деген биз текшерүүгө жөнөтүп жатабыз. Баткенге залдуу шишиктерди мындай подозрение болсо, анда деген биз Ошко жөнөтүп атабыз. Ошко же Бишкекке. Көчмө клиника менен кошо үй бүлөнү пландаштыруу жана чек арадагы кош бойлуу аялдардын ден соолугу туурасында сабактар да өткөрүлдү. Көкташ айылындагы болочок энелерге кеп кеңештер берилди. Төрөт аралыгын кандай сакташ керек, канча болуш керек, кандай ыкмаларды колдонсо болот, аскандуулукту алдын алуу, өзгөчө кырдаалдарда именно уязвимый группа деп коет, ошону зордук зомбулук маселелери боюнча өспүрүм кыздардын арасында, төрөт кураандагы кош бойлуу аялдардын арасында сабактарды өтүп. Эскерте кетсек, 20-сынан 28 февраль күндөрү дарыгерлер Лейлек районунда жашаган аялдарга жана өспүрүм кыздарга акысыз кеңештерди берип, текшерүүлөрдү жүргүзүшкөн.